Урматтуу эл журт, урматтуу мени колдоочулар, шайлоочулар. Мына ошентип бүгүн 28 июль 16:00 мага болгон соттук өкүм чыгат. Эсиңиздерде болсо, буга чейин мени кылмыш жообуна тартышып, массалык башаламандык уюштурдуң деп мына соттун астында турам. Прокурор 6 жыл камак сурады. Мен бүгүн адилет чечимди күтөм. Эл журт, мен ушунча мына 7 жылдан бери саясатта коомдук социалдык деңгээлди өзгөртөм деп 2 жолу жогорку кеңеште күрөшүптүрмүн. 2 жолу шаардык кеңеште депутат болуп турмун. Азыр дагы өзүм депутаттык кызматымды кылып жатам. Мен ойлойм, пикир айтуу, элдин үнүн бийик деңгээлге жеткирүү, социалдык экономикалык абалды оңдоо, депутат катары бул кылмыш эмес. Бүгүн чыныгы элдин үнү угулуш керекпи, бизге окшош жаштар күрөшүш керекпи, чыныгы аныгы билинет. Эгерде сот мени камап койсо, мен ага да нааразы эмесмин. Анткени мен эл үчүн күрөштүм, элдин эртең үчүн, жаштардын келечеги үчүн. Мына улуу муундун мындай бакубат, карлык сүрүү, кандай бир шарттарда жашоо максаттарын көздөп гана мен элдин үнүн угузайын деп, жеринде маселени чечейин деп гана аракет кылдым. Ошондуктан мен бир дагы өзүмдүн күнөөмдү мойнума албайм. Бул кылмыш эмес, да бир жолу айтып коеюн. Мен элдин пикирин гана жеткиргин. Эмне үчүн муну кылган жоксуң, эмне үчүн акчалар уурдалып атат, эмне үчүн көзөмөлдөбөйсүң деген гана суроолордун алкагында күрөштөр болгон. Бул суроону сиздер күнү түнү күн сайын бере турган эле жөнөкөй суроолор. Андыктан бүгүнкү сотко мүмкүн болсо катышып күбө болсоңуздар да болот. Адилеттүүлүктүн жаназасы бүгүн окулабы же сот эркиндик берип, бизге окшогон жаштарды өстүрөбү, мамлекет келечек үчүн кам көрөбү, бүгүн чекит коюлат. Аман болуңуздар. Кандай болбосун, мен сиздерди жакшы көрөм. Дагы бир жолу айтам, эгерде дагы мүмкүнчүлүк болсо, мен бул ишимди мындан ары дагы улантам. Жана Кудай буйруса кыргыз эли жогорку деңгээлдеги улуу эл болот. Жогорку мындай даражалуу мамлекет болот деп терең ишенем. Анын ичинде менин өзүмдүн жергем, мына мени шайлаган Токтогул району, Токтогул шаары Кыргызстан ичинде жакшы шаарлардын райондордун бири болот деп терең ишенем. Аман болуңуздар.